Номер 122 орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Маткабулова Хилола Абдумуминжановна. Кыргыз тили сабагы 4-класстар үчүн 1 сааттык иштелме. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Кандайсыңар? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар? Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алабыз. Бүгүнкү сабактын темасы Чыңгыз Айтматов. Сабактын максаты Чыңгыз Айтматов жөнүндө билесиңер, сүйлөмдөрдү толуктоону жана суроолорго жооп берүүнү үйрөнөсүңөр, мекенди сүйүүгө үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү сабактын сөздүктөрү менен тааныштыкыла. Анда эмесе китебибиздин 139 бетин ачып, көңүл буруп отуруп алабыз. Адам үчүн эң кыйыны бул күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов. Кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Таластагы Шекер айылында туулган. Мектепте окуп жүргөндө согуш башталат. Турмуштун көп кыйынчылыктарын көрөт. Согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө кийин өз чыгармаларында жазган. Чоң энеси Айымкан неберелерине жомокторду, уламыштарды, илдик ырларды айтып берчү. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен таанышып чыгабыз. Ал бир катар чыгармаларды жазчу. Алардан бири Первый учитель, биринчи мугалим. Красное яблоко, кызыл алма. Прощай, гүл сары, кош кал, Гүлсарат. Белый пароход, ак кеме. Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда Германиянын Нюрнберг шаарында дарыланып жатып дүйнөдөн кайткан. Окуучулар, түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар, анда дептерибизге жазып алабыз. Бүгүнкү числа канчачы болду? Чыңкурандын. Азаматсыңар, жазып алабыз. Чыңкурандын класста Чыңгыз Айтматов. Азаматсыңар, менин сүйүктүү балдарым. Китебибизди ачып, китебибизде берилген биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Демек, сүйлөмдөрдү толуктош керек экен. Толуктап, көчүрүп алабыз. Азаматсыңар. Тапшырманы аткарып бүткөн болсоңор, сиздер менен 3-көнүгүүнү ооз-2 аткарабыз. Суроолор берилген. Суроолордо туура же туура эместигин айтасыңар. Чыңгыз Айтматов өз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Ал Шекер айылында 1930 жылы төрөлгөн. Калганын өзүңөр жекече үй бүлөдө аткаргыла. Үйгө тапшырма 4-көнүгүүнү толуктап жазып келесиңер. Сабагыбыз жаккан болсо, саламатта калгыла.